Алгач көп кездешүүчү кырдаалдарды карайлы. Бир жума мурун Анара наристелүү болду. Ал кызын талап кылаары менен эмизет, бирок эмчек эмизүү оорутуу менен коштолуп жатат. Анткени анын көкүрөгүндө катуулануу пайда болуп, үрптөрүндө кесилген жаракка пайда болду. Анын үстүнө кайненеси Анарага эмчекти туура эмес салып жаткандыгы, ошондуктан үрттө кесилген жаракка пайда болгондугу тууралуу такай эскертип жатат. Эже мен эмчек эмизе албай атам. Баланы сүт аралашмасына которгум келет. Эмнеге? Себеби дегенде эмизип аткан учурда көкүрөгүм катуу ооруп, ошол ооруну сезгеним балага катуу таасирин тийгизип аткандыгына байланыштуу болуп атат да. Анан кызымдын курсагы тойбой кечинде тынбай ыйлайт. Мен болсо кычырланам. Анар, сенин келгениң жакшы болбодубу? Анткени сен камкор энесиң, балаң үчүн тынчсызданып жатасың. Дегенде мен сени карап көрөйүн, андан кийин кызыңа эмчектен баш тартпаш үчүн эмне кылыш керек экенин ойлонолу. Мен эмчек эмизүүнү деле таштагым келбейт. Себеби дегенде эмчек сүтү абдан маанилүү жана пайдалуу экендигин жакшы билем. Ал наристелер үчүн эң мыкты азык болуп саналат да. Анын жеңил сиңирилип, иммунитетти жогорулатарын, ар кандай инфекциялардан коргоорун билем. Бала дени сак, чыйрак болуп чоңоет. Муну мага жабышып алган аябай жагат. Жабышып алып, чопулдатып эмгенин карап отурган бир өзүнчө бир сонун сезим. Ооба да. Анан мага дагы убарасы жок. Сүт аралашманы болсо сатып алыш керек, жылытыш керек дегендей. Ооба, туура айтасың. Анара, сен абдан акылдуусуң. Анткени сен эмчек эмизүүнүн артыкчылыктарын жакшы билет экенсиң. Эмчек эмизүү бала үчүн эле эмес, эне үчүн дагы пайдалуу. Эмчек эмизүү аялдарды ар кандай оорулардан сактайт. Рак ооруларынын өрчүшүн да азайтат. Ал эми биринчи 6 ай ичинде кош бойлуу болуп калуудан да сактайт. Бул бала үчүн тамак аштын булагы эле эмес, психологиялык жайлуулукту дагы алып келет. Анара, сен баланы тетиги жерге жаткыра тур, мен сени карап көрөйүн, Жүр. Эмчек эмизүүнүн артыкчылыктары эмнеде? Эмизген эне үчүн, бала үчүн талап кылуу боюнча. Бала үчүн эмчек сүтүнүн артыкчылыктары: жеңил сиңирилет жана толук баалуу пайдаланылат. Инфекциялардан коргойт, психологиялык коргоо, толук баалуу тамактануу, жасалма тамактан арзан турат. Баланын акыл эсинин жана эмоционалдык жактан өнүгүүсүнө түрткү берет. Эне үчүн эмчек эмизүүнүн артыкчылыктары: бала менен эненин эмоционалдык байланышынын жакшы өрчүшүн камсыздайт. Кийинки кош бойлуулуктан сактанууга жардам берет. Рак ооруларынын пайда болуу коркунучун азайтат. Остеопороз менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Талап кылуу боюнча эмизүүнүн артыкчылыктары: эмчек сүтү көбөйөт, бала тезирээк салмак кошот, сүт бездеринин катууланышы боюнча көйгөйлөр аз болот. Балада эмчек эмүү ыкмаларын калыптандыруу оңой. Өзүңөр үчүн кыскача жазып алууну же ушул таблицаны сүрөткө тартып алышыңыздарды өтүнөбүз.